Assalamu alaikum ustaz. Өткен сабақта айттыңыз эле дейт, адам күнөө кылса, адамдын жүрөгү кайрайып кетет. Ошол адам акыйкатты көрүү үчүн эмне кылыш керек дейт. Күнөө карайып кетет, күнөө кылганда адамдын жүрөгү карайат, анда шек жок. Анын тазалаштын жолу биринчи тооба кылыш керек. Күнөө кылган болсо, тооба кылыш керек, тообанын шарттарын аткарыш керек. Ал күнөөнү кылбайм деш керек, өзүгө убада бериш керек, күнөөдөн чыгыш керек. Биринчиси, экинчиси истигфар кылыш керек. Үчүнчүсү ибадат көп кылыш керек. Ибадат көп кылыш керек. Кайсы жерде ибадатта кемчилдик болсо, ошону аткарыш керек. Мисалы, намаз окуганда күнөөкөр да. Тооба кылдым деп эле кечирилбейт эми. Намаз окуганга аракет кылыш керек. Анан кайсы күнөөнү кылып аткан болсо, аны ташташ керек. Анан ахиретти көп издеш керек. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, өлүмдү көп издегиле, өлүм деген бүт бардык немелерди, лаззаттарды, рахаттуу нерселерди жок кылат деген. Аксиру хазимал лаззат дейт хадисте келет. Андан сырткары өлүм жүрөктү да тазалайт. Андан кийинки акыркы нерсе, өтө зарыл болгон нерсе бул Кур'ан-ы Карим, тилаватул Кур'ан. Куранды эстөө, ахиретти эстөө, өлүмдү эстөө, тооба кылуу мына ушул адамдын жүрөгүн тазартат. Адам жүрөгү тазарып, ошо күнөөдөн сак болуп, акыйкатты көрө баштайт. Акыйкатты көрө баштайт. Андай кылбастан эле мен өзүм акыйкатты таба алам десе таба албайт ал адам. Акыйкатты табыш үчүн күнөөдөн тооба кылсын, кайсы кемчилдиги болсо аны жойсун, Кур'ан окусун, намаз окусун, ахиретти эстесин, иншалла Алла таалам жүрөгүн тазалап, акыйкат көрсөтө баштайт. Ustaz, кээ бир мешиттерде имам турган жери муктадиглерден бийик болгону кездешет дейт. Бул өзү туура эмес нерсе, Эгерде зарылчылык болгон болсо, азыр айтты бир шибирдин тегерегинде болсо, имам бир такка, бир бийикке чыгып алса жайыз. Бир карыштын тегерегинде. Түшүнүңөрбү? Андан бийик кылып койсо болбойт. Мисалы, кээ бир мешиттерде мехрапты ушундай кылып коет. Бир аз бийик кылып коет. Ошол имам көрүнүп турсун деген максатта, кандай максатта бийик кылып коет, бир аз. Эгерде ошол бир аз эле бийик болгон болсо, бир карыштын тегерегинде мейли уламалар уруксат берет. Бирок бир карыштан бийик болуп кетсе болбой калат. Бул ташаббух би ахли китапка окшоштук болот, башка себептер менен шариатта буга тыюу салат, андай кылганга болбойт. Имам дагы, муктади дагы бир жерде туруп намаз окуш керек. Бир ал эл үчүн эле имам, бирок Кудайдын астында баары бирдей. Имам афзелби, коом афзелби аны Кудай билет. Ким жакшы аны Кудай билет. Биринчи маселе. Экинчи маселе, эгер жер чоңур болсо, бердей, окуйдаган жери кенен болсо, имам өзү турбастан ошол жерге дагы бир эки адамды кошуп чыгарып коюш керек. Муаззинди дагы бирөөнү чыгарып коюш керек. Бир жамаат туруп калат ал жерде. Имам гана хас болбой калбайт. Ошон үчүн карахет дагы захил болот. Үй бүлөмдө дин чөйрөсү жок, үйгө чөйрөнү кантип алып келишке аракет кылыш керек дейт. Алла таалам даят берсин, биринчи дуа кылыш керек балдар. Дуа эң чоң курал мусулмандын. Азыр дуанын таасири аябай көп болот. Ал тиет, ал билимсиз дуанын таасири болот. Биринчи үйдө чөйрө жок болсо, биринчиси дуа кылыш керек. Экинчиси чөйрөнү өзү түзүш керек. Өзү диндар адам өзү чөйрөнү түзүш керек. Чөйрөнү түз, намазыңды оку, ибадаттарын кыл, андан сырткары таалим өтүш керек. Ошо үйдөгү таалимди аткарыш керек. Үй таалими эркектер менен дагы, аялдар менен дагы, башкалар менен дагы бул үчүнчү, бул дагы керек. Төртүнчүсү, аларды мүмкүн болсо даватка чыгарыш керек. Даватка өзүн чыгарыш керек, өзүң чогуу чыгып, же бирөө кошуп бер. Төртүнчүсү амалы, уламалар айтат, кызмат кылгыла дейт. Кызмат кылгыла, хикмат кылгыла, кызмат кылгыла дейт. Иншалла диндин жакшылыгын көрүп, сенин кызматыңды көрүп, ал дагы уялып, Кудай кааласа, дин чөйрөсүгө динге келет. Негизги нерсе дуаны көп кылыш керек. Усулда сууну куюу фарзбы же жеткирүү фарзбы? Жеткирүү керек. Жеткирүү керек. Дененин баардыгына суу жетиши шарт. Эгерде бир эле түктүн астына суу жетпей калса, болбой калат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде фаттахару деген. Фаттахару сыйга мубалага. Соодада фасх жана фасид айырмасы эмне дейт? Фасхта такыр соода болбойт. Фасх бай деген нике такыр болгон жок деген сөз, байланбады деген сөз. Бул харам нерседе болот. Мисалы, арактын соодасын кылды, мисалы, хамыр. Бул фасх болот. Соода болгон жок. Фасидте соода болот, бирок бузулган соода болот. Буну оңдош керек болот кайра. Бул шарты фасид менен бай фасид болот. Ошо фасид болгон шартты алып койсоң, соода боло берет. Таяммум алуучу, дарат алуучу адамга имамга чыкса болот экен. Кайсы учурларда болот дейт. Негизи
Muhtadi менен имамдын деңгээли бирдей болуш керек. Түшүнүктүбү? Же имамдыкы жогорураак болгон жакшы болот. Эгерде имамдан көрө муктадинин деңгээли пасыраак болуп кетсе, анда намаз болбой калат. Түшүнүңөрбү? Мисалы намазга чыгуу үчүн таарат шарт. Таарат муктадиде да бар, муктимде да бар. Бирдей экөөбү намаз жарай берет. Намаз жарай берет. Кайсы учурларда дейт, мисалы бир адам таарат алып келди, таараты бар, суу жок экен. Имам таяммум кылганга туура келип калды, суу жок. Тиги адам намазды жакшы окуганын билбейт, башка себептер болушу мүмкүн. Анда таяммуму бар адам намазды окуй берет. Түшүнүңөрбү? Адына болбош керек. Адына болсо анда болбой калат. Эгерде имамдан көрө муктадинин деңгээли бийик болсо, намаз болбой калат. Мисалы, имамга бир адам чыкты, Куран окуганды билбейт. Аркада Куран окуган адам турат, намаз болбойт. Себеби Куран окуганды билген адам намазга өтүш керек болчу. Тиги умми, эчтеке билбейт. Анда намаз болбой калат. Себеби муктадинин деңгээли тигиден бийик болуп атат, илим деңгээли. Ошон үчүн анда намаз болбой калат. Демек, эгер муктадинин деңгээли менен бийик болуп калса болбой калат, экөө барабар же анын тегерегинде болсо, анда ким имам болсо боло берет, жарай берет. Суу жок жерде адам өлүп калды, ошол өлүктү кандай таяммум кылдырат дейт. Башка таяммумдар сыяктуу эле, гусулга, тааратка таяммум алгандай эле таяммум кылдырып коюла берет. Бул суроо бир талебим сураптыр. Вамсаху бируусикум варжулакум варжуликум деген 2 кыраат бар да. Ошол жерде устаз фарыздын баяндаганда аятта аржуликум деп окугандарга биздин жообубуз масы кийген учурда деп, ал эми аржулакум окуганыбыз масы жок учурда деп айткан жообубуз алсыз эмеспи дейт. Алсыз эмес. Алсыз эмес. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мас кийип отурганда мас кылган. Мас кийгенде Табуктан же кайсы бир жихаттан кайтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мас кийген болот. Бир сахаба келип пайгамбардын бутун тартайын дегенде тийбей деген. Мен муну экөөнү тахыр абалда, таза абалда кийдим деген. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям масыга мас тарткан. Биринчи маселе. Экинчи маселе бут жууш боюнча аят эле эмес. Андан башка дагы хадистерде толтур хадистер келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям вайлулил акаби минан нар хадисте келет. Бут жуугагандарга, согунчоктору көрүнүп тургандарга азап болсун деген толтур хадистери бар. Ошон үчүн бут жуумтун маселеси жуулат. Аржуликум аржулакум экөө тең жайыз, бирок эмне дейбиз? Буттун маселеси жууштук фарз, эгер мас кийген болсо мас тартылат. Бутка мас тартышлык бул шиялардын милдети. Шиялардын мазхабы деген мазхабы. Ошон үчүн ахли суннат вал жамаатта бут жуулат. Түшүнүңөрбү? Алар аржуликумду алып алган, алар аржулакумду алып не кылган, мас кылып алышкан. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын бир да тарыхында, өмүр баянында бир да жолу бутка мас тартылып келбейт. Бут дегени өзү жалаң бутка, аягына өзүнө. Ал эми масты кийип татканы келет. Ошон үчүн аларда буттун өзүгө тартып коет, бул да туура эмес. Кээ бирлер жука мастыга, пайпакка мас тартат, ал да туура эмес. Бутка мас тартасын, ошо масты шар'ий масты болсо. Болбосо бутту жуушулук бул сени милдеттүү фарз болуп эсептелет. Ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум ассалам. Устаз, эгер мерген ууга чыгып, аткан нерсесинин ит алып келсе, ал харамбы же харам эмеспи деген суроо окшойт. Мерген ууга чыккан болсо, ити үйлөнгөн ит болгон болсо, ууга чыккан. Ууга чыккан иттин үйлөнгөн шарты апарасын, ал жеп койбойт. Тиштеп алып келе сага болду. Ошол үйлөнгөн белгиси болот. Эгер тиштеп жеп койсо, үйлөнгөн болот. Сен аттың, ал таап келди, үргөтүлгөн ит болсо, ал адал болот, харам болбойт. Сажда аятты окуп, сажда кылуунун тартиби кандай дейт? Мүмкүн болушунча тезде сажда кылыш керек. Сажда аятты окуганда ошол Курандын талабы тезде, фауран сажда кылганга аракет кылыш керек. Эгер фауран сажда кылбаса, кийин сажда кылыш керек. Эгер сажда кылбай калса, бул мойнуна милдет болуп калат. Буга дагы баягындай фидия бергенге туура келет. Кадимкидей эле намазга фидия бергендей эле сажда аятыга дагы фидия берилип калат. Ошон үчүн сажда аятты окугандан кийин фауран не кылгыла? Сажда окугула. Мен дейт Шейх Такий Усман сабаптан сабак алып келип жатат дейт, туба кылыңыз дейт. Алла таалам жеткизсин. Алла таалам жеткизсин. Аз биякты окуй бер, Кудай кааласа анан окуйсуң. Устаз, мечиттен теспи алып колдонсо болобу дейт. Болот.
мешіттегі алып келген ошол бирөөлөр элдер тассын, намаз окугандар теспих тассын, мага сооп болсун деп алып келип коет. Аны алып тарсаң жарайт. Бирөөдүкү болсо албаш керек. Мешіттин вакыфы болсо болот. Намахрам аял менен эркектердин отурусу дурусбу, жарамбы дейт. Намахрам аялдар менен эркектер отурушу бул шариатта тыюу салынган амал. Кээде харам болот. Кээде харамга барат, кээде макрух болот, ар кыл абал болот. Бул шартка жараша. Эгерде бир зарылчылык болуп калган болсо, ошол негизинде отуруп калса, ал зарылчылык үчүн шариат уруксат берет. Анда дагы хижаб, парда шариаттын чегинен чыкпастан. Эгерде андай болбой турган болсо, аягында жөн отуруп чай ичип аткан болсо, күлкү, тамаша, бирбирге тийишип атат, же болсо намахрам аялдардын делеңизден авраты көрүнүп турат, андай учурлар болсо харам болот. Андай аял менен отурганга болбойт. Устаз Нахмирди каникулда да китеп баштаса жана не дейт? Нахмирди каникулда окуса болобу деген суроо окшойт. Өтө жакшы болот, кана. Эгерде балдар Сахвимир, кичинекей китептер болгон менен ошол китепте ошол алым кылат. Унутпаш керек. Ал көлөмү кичине болгон менен ол эң керектүү китептер болот. Ар бир фандан бир китеп жатташ керек. Ар бир фандан бир китеп. Нахвиден бир китеп, фарсарфтан бир китеп, лугаттан бир китеп, фихтен бир китеп, усул фихтен бир китеп. Ошондо алым болосуңар. Молана Ашраф Али Танави рахматуллахи айтат, мен күнүнө багымдаттан кийин Шахмияты амалды кайталайм дейт. Бул 80 жашында айткан окуясы бул, карыган учурда. 80 жашында, ошо багымдаттан кийин, фарз окугандан кийин, зикир, Куран окугандан кийин Шахмияты амалды бир кайталап коем дейт. Ошон үчүн шейх не болгон? Шейх 100 илимде фандын имамы болгон. 100 илимдин фандын имамы. Андай болуш кыйын нерсе. Ошону кантип жеткен, ошону жеткен да. Мисалы, нахвыны күнүн кайталайт, нахвынын имамы ошон үчүн. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн жок дегенде нахвы, сарф, мантык, балагат, берги усул фихтен бир китеп, кичинекей китепти алып жаттап койгула. Бул ата өтө зарыл китеп. Ансыз болбойт. Устаз, эмнеге бир эле мазхаб эмес, 4 мазхаб чыккан, биринчи Абу Ханифа мазхабы чыккан дейт. Буну өткөн сабактарда айтканбыз. Бул Алла Тааланын каулоосу. Мазхабтар аябай көп болгон. Төрлүү мазхаб эмес, аябай көп мазхаб болгон. Бирок тандалып Алла Таала ушу 4-төнү калтырган. 4 мазхаб дегенибиз ушулардын шагирттери, китептери бүт бардыгы сакталып турат. Булар ишеничтүү биздин булактар. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи, анын шагирттин шагирти болуп бүгүнкү күнгө чейин келебиз. Бүт бардыгы махфуз, алхамдулилlah. Биздин санаттарыбыз Абу Ханифа рахматуллахга чейин, андан кийин аргысы бүт бардыгы бар. Башка мазхабтар болгон, бирок алардын мазхабтары таркалган эмес. Вактылуу болгон, кийин жоголуп кеткен. Бүгүнкү күндө мынау кишинин мазхабы десең, ошону якыйнан жол менен айта албайсың. 100% ушул мазхабы деп. Анын шагирттери калган эмес, анын илимдери калган эмес, эмгектери калган эмес, эчтеке калган эмес айта албайсың. Ошон үчүн Алла Таала тандаган, ошон үчүн Алла Таала тандап, ошо 4 мазхабты калтырган. Бир адам экинчи адамга дем салса болобу дейт. Яны жокпу? Кээ бир адамдар дем салба, ооруп каласың дейт. Эми дем салганды билсе болот. Дем салганды билсе дем салса болот. Анан жөн эле акчага кызыгып, кесип кылып алам деп дем салса болбойт. Куран-ы Керим шифа, хадистеги дуалар шифа, шек жок. Бирок дем салганды үйрөнүш керек. Анын бирөөдөн дуасын алып, үйрөнүп, анан окуса пайда берет. Эгер билбей эле окуса, кээде зыян болуп калышы да мүмкүн. Зыян болуп калышы дагы мүмкүн. Ошон үчүн дем салганга дагы окуганды үйрөнүш керек, дем салганды билиш керек, анан кылган жакшы. Анан эң жакшы дем эртең менен кеч өзүң дуаларды окуп жүргүлө. Эртең менен кечки дуаларды. Ошолорду окуп эле Ихлас, Фалак, Нас, Аятал Курсу. Өзүңө дем салып кой, болду. Эчтеке болбойсуң. Башка тууганыңа дем салып кой, ага дагы боло берет. Бул дагы ошол кара дуба сыйкыр жөнүндө экен. Кара дубаны үйдө таап алса, анын эч кимге окубай дарыяга же сууга таштап салса эмне болот деген суроолор экен эми. Эми кара дубаларды мен жакшы билбейт экенмин.
Dualarda, duba, sıyqır degende, negizi bayağı aytkan dualar okup жүрсе Allah сактайт. Экинчи маселе, эгерде чын эле бирдеке табылып калган болсо, үйдө башка нерседе, аны күйгүзүп салыш керек. Аны сол кол менен алып кармап туруп, күйгүзүп салыш керек. Оң кол менен эмес, сол кол менен алып туруп күйгүзүп салыш керек. Эле анан ким жамандык кылган болсо, ал өзүгө. Ага көп маани бербеш керек, кыжылат болбош керек. Ушул себептүү эле мен ушундай болуп атам дебеш керек. Эле кыжылат болбостон, дуаңды кылып, амалыңды аткарып, ибадатыңды кыла беришиң керек. Namazı okuganda bizde öğleden ılgı karab okuyut Kur'an'dı. Ылдыйдан өтө карап окуса кандай болот, макрух болот. Имам Шафи'де кандай дейт. Шафи мазхабын билбейт экен кандай экенин. Бизде макрух болот. Макрух болот. Ошол түшкөн тартип менен окулат. Биринчи Фатиха, Бакара, Ал-Имран кеткендей тартип менен окулат. Устаз Кур'ан жаттайын дейм, бирок тил ne deydi? Til bolboyt deyби? Niyetim memni alayım deydi. Tilim gelbey atat degen oşoyt, Til bolboyt degeni. Эми тили келбесе, жок дегенде фарыз Кур'ан окусун. Фарыз Кур'анды окуп үйрөнсүн, анан калган назыра окусун. Анан Кур'ан тили келбей калган болсо, анда ага жатташ фарз эмес. Kur'an жатташтагы фарзы кифая, ким тили келсе, мүмкүнчүлүк болсо окуй берет. Сен фарзыңа ылайык жатта дагы калган нерсеңди илим менен алек бол. Илим менен убактың өткөз. Uzun суроо экен, кыскасы. Бирөөдүн кудасы ооруп төшөктө жаткан экен, каза болгон. Кудагы жаш кезинде эки жолу байдын боюнан түшүрүп, кайнатасы ат койбой жерге коюп туру дейт. Эми ошол жакта түшүнө кирип атыптыр деген сөз айтат. Кыскасы мындай маселе. Эгерде жаш бала төрөлгөндө өлүк төрөлгөн болсо, ага ат койсо да болот, койбосо да боло берет. Кээ уламалар ат койсо да болот деген, койбосо да эчтеке болбойт. Ат да коюлбай, жугулбай эле аны парып көмүп койсо дагы болот, жаназа окулбайт. Эгерде тирик төрөлүп туруп, кийин өлгөн болсо, анда ат да коюлат, ага жаназа да окулат, аны көмүлбөйт. Түшүнүктүбү? Эми андай учурларда жаман түштөр көрүп алса дуа кылсын. Биринчиси, артына садака кылсын. Ошол ким болсо, ошол адамдын атынан садака кылсын дагы, ушун соогун Алла жеткизсин десин, иншалла, баары жакшы болот. Бир адам айтат, эми намаз окуган бир тууган өткөн экен. Акыркы убакта келиме айтып өттүбү өтпөдүбү билбейм дейт. Буга чейин жатып деле операция болгондон кийин деле намаз окуп жүргөн дейт. Бул намазканада экен да. Намазканада экен. Анан акыркы убакыттагы деген сөз аны угуш шарт эмес. Ла илаха иллалла деште шарт эмес. Жакшы амалдардын баардыгы ошол хатима би хайр деп айтылат. Жакшы амалдардын баардыгы ла илаха иллалла деген сөз бул унван бул. Мен кана ахир карами ла илаха иллалла дахалал жанна бул унван. Ла илаха иллалла деш шарт эмес. Түшүнүңөрбү? Жакшы сөздөрдүн баардыгын айтып өлгөн болсо, Кудай кааласа, үмүт кылабыз Алла Таалам бейишке киргизет деп. Абзели ошол ла илаха иллалла айткан абзел, бирок башка сөз айтты, субханалла, Аллаху акбар, мисалы, башка Кур'ан окуп өтүп кетти мисалы. Ал деле жакшы сөздөр. Аны менен да бейишке кирет иншалла. Эми кантип жардам берем дейт? Садака кыласыңар. Эң жакшы садака кылыш керек. Садака, Кур'ан окуп, намаз окуп, садака берип, кайрымдуулук кылып, ошонун соогун ошол адамга багыштадыңыз, иншалла, соог жете берет. Абалкы жана кийинки каза намаздарды окуунун тартибин түшүндүрүңүз дейт. Биз өткөн сабакта айтканбыз, эгер казасы 5тен көбөйүп кеткен болсо, тартип керек деп. Аз болгондо тартип керек болот. Эгерде андан көбөйгөн болсо, тартип түшүп кетет. Бирок окуганда мен мисалы 1 жылдык же 1 айлык намаз казасы бар бир адамдын. Анда ошол кайсы күнү айтып туруп, авалгы намазым эң жакшысы менин авалгы каза окуган намазымды фажрын окуп атамын, сухрун окуп атам, асырын окуп атам деп окуй берет. Күнүң айта берет, калган тартип менен келип ошол авалгы намаз болуп кала берет. Ошентип намазы толук боло берет. Мен 3 намазды катар окуса болбойт деп уктум дейт. Мен түшүнбөдүм. Бул каза кылба деген маанинде окшойт. Каза кылбаш керек, ар бир намазды өзүнчө окуш керек. Албетте, каза намаздар болсо окуй берет. Мисалы бир адам пешин окуду, кийин казалары бар, казаларын окуп атат, кийин акасына асыр окуду, боло берет. Бир намазды ортосунда вакыт берип туруп, экинчине каза намаздарын окуса, мындай сөз жок боло берет. Атам 10 жылдан бери иштебейт. Апам эле иштейт. Атам үйдө эч нерсе кылбайт, эмне кылуу керек дейт.
Эгер үзүрлүү болсо ал башка маселе. Үзүрлүү адам болсо анда иштегенче сакат болот. Үзүрү жок болсо иштеш керек. Эгер ден соолугу жакшы болсо, карыбы болсо иштесин. Болбосо сен жардам бер. Сен жардам берип, атаңа энеңе жардам бер. Ошол жакшы болот.